Арбағылы ардақту студенттер, біз бүгін сабақта талқылай тұрған тема Чыңгыз Айтматовтың Ақ кеме повесіндегі ыйман проблемасы. Сіздер Чыңгыз Айтматовтың шығармасын жақсы білесіңер. Бұл жөнінде фильм тартылған, Ақ кеме деген спектакльдер қойылған. Еме таңғаларлық нәрсе, мынау ушул шығарма тоталитардық деген қоғам аябай күчөп тұрған мезгілде 1970 жылы жарық көрген. Оқия бір қорықта өтеді. Қырғызстандағы Тоқойдың арасында бір қорықта өтеді. Қорықта 7 кіші жашайды. 3 үй білі. Таята жана анын кемпири, байбичеси. Оросқұл жана анын аялы Бекей. Сейдахмат жана анын аялы Гүлжамал. Екекиден Алто. Ушул жерлердин ичинде ашыкча бирөө бар. Ал бала. Карагыла, баланын аты да жок. Аты жок бала. Ушу менен бүт баягы советтик балдардын образын берет деп атат да. Бул корук дейт. Советтик коом дейт. Корук, кордон орусчасы. Ушул советтик коомдо балага жашоого жол болбой калды. Повесттин аягында бала сууга чөгүп кетти дейт. Ушуну карманышат буларчы. Демек, бул советтик коомду ошо корукка салыштырып, алда жашоого мүмкүн эместигин көрсөттү дейт. Анан талкуу өтө газетада катуу жүргөн мезгилде Чыңгыз Айтматов өзү талкууну жыйынтыктайт. Тарыхта мындай болбойт. Өзүнүн китеби чыгып атканда эч ким аягында өзү талкууну жыйынтыктабайт да. Айтматовдун кудурет күчү, зоолосу ошондой кылат дагы. Необходимое уточнение, зарыл тактоолор деген макала жазып, өзүнүн жанагы идеяларын кичине жымсалдап коет да, жымсалдап коет. Эмне үчүн? Себеби белгилүү болгондой ал мезгилде заман ошондой болгон. Айрым бир сөздөр боюнча Айтматовдун ушул чыгармасы Нобель сыйлыгына көрсөтүлүп кетти дагы. Анан алар Нобель сыйлыгын берип ийсе, андан бетери кыйынчылык болот. Советтик коомду көлөкө түшүрөт дегендей партиялык система Айтматовду ушундай зарыл тактоолор деген макала жаздырууга мажбур кылган дешет да. Эмнеси менен ушундай болуп атат. Бул повесттеги эң негизги нерсе бул элдик таалимчи Момундун образы. Бул эми фильмдеги, билесиңер, фильмдеги каарман бир ушинтип койду да. Момундун педагогикасы бул дүйнөлүк цивилизация менен кыл келбей калат. Карама-каршылык келет. Себеби бул элдик педагог. Момун эч жерде окуган эмес. Анын орто мектепти бүткөнү дагы, жогорку окуу жайын бүткөнү дагы, педагогиканы окуганы дагы белгисиз. Окуган эмес да, сабатсыз киши. Ошол сабатсыз киши баланы тарбиялап атат. Баланы эмнеге тарбиялап атат? Эмне менен тарбиялап атат? Повесттин талуу жери ушунда. Баланы бул кыргыздын элдик педагогикасы менен тарбиялап атат. Эмне дейт ал Момун? Момундун педагогикасында көп бир жакшы сапаттар бар. Бала тарбиялануучусу, Момун тарбиячы. Ошол элдин тарбия таалим эрежелерин алып келип туруп, ушу балага себет. Ал Момун тарбия чогултуп келет. Кыргыздардан бери чогултуп келет да ошону балага салат. Мисалы, Момун айтат, өзүңдүн уруулаштарыңа кызмат кыл дейт. Бугур устундагыларга кызмат кылгын дейт. Алдыңдан бейтаныш киши чыкса кол алышып көрүшкүн дейт. Ошондо алака жумшак болсо ал кызыр дейт. Кызыр саңа жакшылыктарды белет дейт. Ушул сыяктуу элдик тарбиялык көп салттарды балага үйрөтөт. Момун баланы тарбиялап алат. Бала Момунга ишенет. Карагыла баланын тагдыры. Баланын тагдыры бул атасы кайда экенин билбейт. Жөн гана таятасы айтып койгон тетиги Көлдөгү ак кемеде сенин атаң матрос болуп иштейт дейт. Иштебейби, атасы барбы, жокпу? Таштанды бала мындай карагандачы. Апасы болсо баланы таштап туруп ал шаарга кетип калган. Шаарда иштегенде эле повестте бир гана жер көрсөтөт да. Демек, мындай караганда бир
толық қанды үй бүлөдүн баласы емес. Ошондой болот да. Орозкул болсо ошол жердегиче ал зөөкүр, ал салттарды уру ойнобойт. Карагайларды сатат, бугуларды атат. Мына ушун чөйрөдө алып келип туруп, ушул чөйрөгө алып келип туруп Айтматов баланы баягы ыйман менен карап атат да. Анан баланын өзүнүн романтикасы бар. Мындай карасаңар, кинода аябай сонун билет да, жана таштарды минип алып туруп, бул танка таш дейт. Анан портфелин алып кыйкырып, мындай алып туруп, портфелим деп портфели менен сүйлөшөт. Ташка отурат, сууда сүзөт, балыктар менен сүйлөшөт. Мындай карасаң бир романтикалуу дүйнөнү, окурман ушунчалык жакшы көрүп калат баланы. Ушундай бир жөнөкөй баланычы. Ошондой жөнөкөй баланын аягында эмне болуп атат? Трагедия калып кетет. Баланын трагедиясы эмнеде? Баланын өлүмү эмнеде болуп атат? Бул ошону жакшы оң сапаттарга тарбиялап коюп, ошолорго кыл келтирбей өлтүргөндүгүнө болуп атат. Бул Момундун жомогу биринчи кезекте. Момундун жомогунун мазмунун билесиңер, илгери Энесай деген жерде бир топ кыргыздар жашаганда тышкы душмандар келип туруп, алар талкалап кетет да. Мына ошодон бир бала жана бир кыз аман калат. Анан ошону айтат. Мына о жерде сөздөрү бар. Мына ушуну дагы майрык чаар жес кемпир жанагы эки баланы алып өлтүрүм дейт. Буларды дейт азыр Энесайга таштабайм дейт. Булардын дейт эч мындай бир адамдарга пайдасы жок дейт. Анан ошондо бугене келет. Бугене келип туруп ал бул экөөнүн тайга токойго алып барганда кыргыздын аты чыккыс, үнү кулгус кыл. Экинчи кыргыз деген сөздү кулагым чалбасын. Кыргыз тукумуна жер үстүндө орун жок. Төбөлүк ат төшсүн деген майрык чаар жес кемпирден бул бугене баланы суранып алат. Мен дейт, муну дейт, бул эки баланы дейт, көз көрбөгөн, кулак укпаган жакка алып кетем дейт. Алып кетем дейт. Десе майрык чаар жес кемпир дейт, эсиңе кел дейт. Булар дейт адам баласы дейт. Адам баласы дейт. Булар жакшылык кылбайт дейт. Акыры сенин өзүңдүн тукумуңа кол салат дейт. Бугунен айтып атат. Болбой эле бугуне суранып, буларды алыс жака Ысык көл деген көл, Ала тоо деген жерге алып кетет. Колуна мингизип алып, жонуна мингизип алып. Анан мына жанагы жерди жакшылап ойлондуңбу дейт. Бугуне жакшылап ойлонгонун айтат дагы. Кийин ушул майрык чаар жес кемпирдин айтканы келип чыгып атат. Ыймандык проблеманын эмес ушундай атат. Бугунун балдары көбөйүп туруп, көп той кылганда тойдун ошол жана мүрзөлөргө өлгөн адамдын мүрзөсүнүн башына, баягы эстеликтердин башына бугунун мүйүзүн чаап коет. Бугунун башын коет. Мергендер барып туруп бугуларды атат. Мына ушуну Айтматовдун чеберчилиги ушундай да, элдик жомокту, уламышты азыркы күн менен салыштырат. Ким демек жанагы орозкулдар кимге кол салып атат? Бул өзүбүзгө, өзүбүздүн энеге кол салып атат. Энеге кол салып атат. Энеге кол салуу деген түпкү тегине адамдарга кандай жакшылык кылган эле бугенечи. Мушунун жакшылыгынын эсесине бул ошол бугуларды атып атат. Орозкул үчүн бул дүйнө башкача. Ал баласы жок. Баласы жок. Анан ичкич, анан токойду каалагандай сатат. Ал эми Орозкулдун тагдыры менен байланышкан анын аялы Бекейдин болсо, Бекей болсо, бул баланын таятасынын кызы. Таятасына ушунчалык кыздын төрөбөй жүргөндүгү, Кудайдан дайыма ушу бала тилейт. Ушу Бекей менен Орозкулга бала берип койсунчу дейт. Ал аял кызын урса дагы ошого ыраазы болот. Балалуу болбой жаткан үчүн уруп атат дейт. Анан буга эденде дагы бала сурайт. Ушу Бекей менен Орозкулга бала берип койчу депчи. Мындай карасаң, Орозкулга бала бериштин кереги жок да. Ушундай адам. Өзгөчө фильмде Орозбек Кутманалиев аябай жакшы аткарат го. Мындай бир балага татыктуу эмес да. Аны жанагы баланы мас болуп алганда айтат. Кудайым ушуга берген ушундай баланын ордуна мага берип койсо болбойт беле дейт. Бирөөгө кор, бирөөгө зар бала дегендей.
қарайды да. Анан Орозкулдун идеялы, анын ойлогон ой, мен шаарга барсам, бир чоң кызматка турсам, адамдар жанына келип, Орозкул Паланчаевич, мага бир карап коюңузчу, бул ишимди бүтүрүп коюңуз деп, адамдар жалдырап турса дейт да. Жанагы корукта жашаганга ал ыраазы болбойт. Мен шаарга кетишим керек, шаарда жашашым керек деген да. Демек анын өзүнчө ой жүгүртүүсү, анын идеялы дагы башка. Мына ушул Орозкулчулук менен бетме-бет келет. Повесттеги эң талуу жери Айтматовдун гениалдуулугу ушунда. Баланы ким өлтүрдү? Момун өлтүрдү да. Мындай карады. Таятасы өзү өлтүрдү. Ал жомок менен баланы даярдап алды. Ушунчалык сонун тарбия берип койду. Аягында жанагы Орозкулдар менен кошулуп, арак ичип, Орозкул өзү атпай бу келип калган бугуну. Ошол момун аркылуу аттырып атпай, мас болуп калган момун бугуну атып туруп, бугуну өлтүрүп туруп, анан баягы бугунун мүйүздөрүн чаап атканын көрүп туруп, бала ушунчалык жийиркенип, бул дүйнөдө жашоого болбой калды балачы. Мен сүзүп кетишим керек. Сууга сүзүп кетишим керек. Булар менен жашоого болбойт дейт. Айтматов айтып атат, баланын жашоосу чагылган, бир жарк эткен чагылган дейт. Чагылган жарк дейт дагы, жалп деп өчөт. Повесттин күчү ушундай болуп атат. Ошол баланын трагедиясында болуп атат. Трагедия деген адамды тазалайт. Философияда катарсис деген сөз бар. Трагедияны окуп туруп, көрүп туруп тазаланасың. Ушундай бир баягы экологиялык проблемалар, ыймандык проблемалардан ушу арылууда жанагы баланын өлүмү таасир этет. Бир жерде Кытайда болуш керек, Айтматовго бирөө жолугуп калып, мен сиздин балаңызмын дептир. Баягы ак кемедеги чөгүп кеткен балаңызмын дептир. Ушундай эле окуяны Түркияда да бирөө айттыр. Мен ошол баламын депчи. Эмне үчүн айтып атат мындай жөнөкөй окурмандарчы? Себеби ошолордон таасир алган, ошондой тагдырда болушкан. Ошондой балалыкты өткөргөн адамдар бул дүйнөдө миңдеп саналат да, ушундай трагедияга кабылгандар. Мына ошолордун тагдырын бул ошол берип атат. Ыйман проблемасын. Карасаңар жанагы Сейдакбат менен Гүлжамал деген бар, жана коруктачы. Алар өзү менен өзү. Эч ким менен бир пайдасы да жок, зыяны да жок, өзүнчө эле бир жүргөн адамдар. Булар дагы коомго зыян дейт да. Ал эми Таятасын кемпири болсо, ал дагы мындай кийин кемпири болгон да. Мурда башка аялы болгон, кийин чыккан дагы. Бул деген жанагы баланы ушунчалык жек көрөт, мындай карасаңарчы, жек көрөт. Ушунун бизге ашка жүк, башка жүк болуп жүрөт ушу бала дегендей карайт да. Ушундай бир корук, ушундай адамдар. Корукка башка жактан келген кишилер келет кетет. Алар мисалы үчүн баягы дүкөнчү келет, машинасы менен, автодүкөнчү. Ал да өзүнчө жийиркенип кетет. Булар эч ким соодамды албайт деп. Анан жанагы Кулубек деген казак жигити келет. Ал дагы өзүнчө эле жүргөн бир адам. Мына ушундай адамдар коомдо курчап турат. Мына ушундай адамдар бардыгы биригип келип туруп, повесттин ыймандуулук маселесин көтөрөт. Айтматов жазган ушул 70-жылдарда советтик коомдо ыйман кризиси деген, адамдардын ыйманынын деградациясы деген нерсе башталып калган. Советтик коом, советтик идеология жарабай калган, эскирип калган. Муну ушуну биринчилерден болуп көрсөткөн, биринчилерден болуп окурмандарга ачып берген бул Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повести. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгындагы эң бир бийик чокулардын бири, бийик темалардын бири, өз мезгилинде коркпой айткан бир идеялардын бири мына ушул Ак кеме повестинде анын идеяларына баш ийилген. Мына Теңир
тоға баланы алып кетіп жатқан художниктердің сүреттері. Мынау аяғында ақ кемеге мен барам деген ойменен сүзіп кеткендігі жөнінде айтылады. Мынау ушул біздің бүгінгі сабағыбызда негізгі айта тұрған нәрселер. Мына ақ кеме фильмінен баланың образын көрсеткен жерлер. Сұрауыңыз болса бергілі. Қандай сұрауыңыз бар? Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин жазылуусуна эмне түрткү болгон? Ар кандай жазуучунун кайсы бир чыгармасынын жаралышына бир себеп, бир нерсе түрткү болот да. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн повесттери согуш жөнүндө, согуш мезгилдеги тыл жөнүндө да. Ошого ал өзүнүн ошол мезгилде тылда айылдык кеңештин катчысы болуп жүргөндөгүсү, салык жыйноочу болуп жүргөндөгүсү, ошондо көргөн окуялар, жана Жамила, Саманчынын жолунда толгон бүт ошолорду көргөндө ошолор түрткү болгон. Ал эми өзүнүн жазуусуна караганда Ак кеме повести төмөнгүдөй бир окуядан улам чыгыптыр да. Ал киши Москвада Правда газетасынын ушул Орта Азия боюнча кабарчысы болуп иштеген да. Тынымсыз макалалар жазып, ал жак бул жактарга барып жүргөн. Ошондой жүрүштөрдүн биринде Соңкөл, билесиңер да, Соңкөл жайлоосу, Соңкөл көлүнөн келе жатса, бирөөлөр булардын машинасына кол көтөрүп, баягы жүк машинасына. Анан эле шашылып пушулуп эле бир жүктөрдү таштаптыр да. Ал баягы бугунун мүйүздөрү, бугунун баштары экен да. Анан бул киши ошо жерден эле ойлонуп, баягы жаратылышты бузуп аткандар жөнүндөчү. Анан оюна ушундай бир сюжет келиптир. Албетте, ал бирдеке түрткү болот, ошодон улам мээсине келет, анан калган сюжеттерди ал жактан, бул жактан алат. Жазуучуларда негизги нерсе чыгармачылык токуш, чыгармачылык кыял, фантазия. Көп нерсени өзүнүн фантазиясынан чыгарып жазып кетет да. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинен улам кинолор жаралган. Ошол кинолор менен повесттердин айырмачылыгы эмнеде? Эң мыкты фильм бул Болот Шамшиевдин СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон фильм Ак кеме повестин боюнча тартылган. Анан ошол фильмде мындай айрым бир көркөм фильм адабий чыгармага мындай бир кээде теңтайлашат. Кээде андан өтүп кетет, кээде жетпей калат да. Муну салыштырып болбойт да, мындай так ошондой болду деп. Айрым эпизоддорду киргизет. Мисалы үчүн фильмдин башында эле Болот Шамшиев Орозкул өзүнө өзү күмбөз орнотуп атат. Бул эмне деген идея? Ушунчалык философиялык. Ал деген Орозкул күмбөздү баласы, туугандары киши өлгөндөн 1 жылдайын коет да, а бул болсо өзүн өзү коюп атат. Демек бул баласы жоктуктун белгиси бир четинен. Экинчиден буга ушундай тукум уланбай калышы мүмкүндүгүнүн белгиси болуп атат да. Ушундай нерселерди киргизет. Анан Шамшиев бул фильмдин жанагы жомок эпизоддорун ошол чын эле Энисейге барып тартып келген. Өзүнүн жана Сүйүтай деген кызын бешикке коюп, ошол бешикти бугу энеге, бугуга алып чыктырган. Эми албетте үйрөтүлгөн бугулар да. Анан үйрөтүлгөн бугуларды койгон. Турмуш чындыгы фильмди абдан көрсөтүү үчүн режиссерлор, актерлор эмнелерди гана билбейт да. Башкы каармандардын бири Орозкулдун ролун аткаргандыгы үчүн Орозбек Кутманалиев айтып калат, көп жерде мени дейт ура турган болушуп дейт адамдар дейт. Ушундай ачуусу келип жини келгендиги да. Демек, бул кино башкача искусство. Бул адамга таасир эткен башкача искусствосу. Ал эми көркөм чыгарма бул башкача искусство. Анда колуң менен текстти кармайсың, буяка жыласың, аяка жыласың, экөө эки башка искусство, бирок бири менен бири байланышкан искусство. Ак кеме повестинин бизге калтырган сабагы таза болгула дейт. Адептик жактан таза болгула. Болбосо силер дагы бир күн өзүңөрдүн жомогуңарды талкалап, баланын тагдырын бирөөлөрдүн башына салып коюшуңар мүмкүн дейт. Саламаттуу болгула. Ушундай жазуучулардын чыгармаларында педагогикалык идеяларды кийинки окуучуларыңарга таратып жүргүлө. Жакшы болгула, жакшылыкта жолугайлы.